Байыркың өнөр өчпөгөн, басынған сайын көктөгөн, илгеркің өнөр өчпөгөн, ийленген сайын көктөгөн. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, чак түшмадани көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин студиябызга Каникей апалар кеңеши келип отурат. Андыктан биз дагы бүгүнкү темабызды Каникей апалар насааты деп, ушул Каникей апалар кеңешинин насаат сөздөрүн, ошондой эле Манастагы айтылган сөздөрдүн баардыгын сиздер менен сүйлөшпөзөк дагы кандайдыр бир сааттын ичиндеги жетишинче аракет кылалы деп отурабыз. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда ушул Каникей апалар кеңешинин мүчөсү, эл агартуунун атличниги Нестан Одорова эжекебиз келип отурат. Ошондой эле эмгектин ардагери Шайым Канегеева апабыз келип отурат. Жана Каникей апалар кеңешинин төрайымы Атуркүл Балбаева эжекебиз. Ошондой эле эл агартуунун атличниги ушул апалар кеңешинин мүчөсү Какей Осмонова эжекебиз. Жана Бишкек шаарындагы жеке бала бакчанын башчысы, айрыкча кыргыз бала бакчаны, кыргыз када нарк менен тарбиялаган бирден бир бала бакчанын башчысы Гүлнара Ниязалиева эжекебиз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студияга куш келипсиздер. Мына кыргыздын кийимдери баягы өткөндөн жаңы куралат дейт. Биздин артка кылчайып карасак, арттан кыргыз элибиз эч уялбай турган эң када салтыбызда да, наркыбызда дагы элге, журтка, башка өлкөлөргө тааныссак дагы башыбызды өйдө көтөрүп айта ала турган, көрсөтө ала турган ушундай нарктуу, барктуу кийимдерибиз. Кандай бир ажайып жакшы көрүнөт. Биздин ошол Каникейдей апаларыбыз не деген уус чебер, ошол басып өткөн тарых жолунда эчен кыйынчылыктарды, жыргалчылыктарды көргөн мезгилде ушундай нерселерди ар бир оймонун дагы, чийменин дагы өзүнчө бир тарыхы бар экен да. Андыктан эми Атуркүл эжеке ушул Каникей апалар кеңешинин төрайымы катары сизден баштасак, бул качан түзүлгөн, бул кеңеш эмнеге түзүлгөн, сиздер кандай ушул кеңеш аркылуу элге, журтка эмнени айтайын деп түздүңүздөр эле деген суроо менен баштайлы. Рахмат. Арбаңыздар кылым карыткан тарыхы бар, нарктуу, када салттуу, улук кыргыз элим ушул бүгүнкү 22-жылдын башы менен ушул көрсөтүүнү сиздерге тартуулайлы деп турабыз. Ошон үчүн жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыбыз жалпы элибизге жакшылыктардап келген, ынтымак, бейкутчулуктап келген жылдардан болсун. Эми сиздердин сурооңуздарга эмне үчүн биз түзүлдүк жана эмне үчүн Каникейдей деген атты алып жүргөнүбүзгө кыскача токтолоюн. Биз 2021 жылы түзүлдүк. Мына ушул топ дагы кыздарыбыз бар. Бул каада, салт, нарк, насил, ырым, жырым, бул жалпы адам затына суу кандай керек болсо, ушул күндө ушул дагы адамдарга, кыргыз элине абдан керектүү экен. Ошон үчүн баягы кээ бир бар эмес, биз өзүбүздүн каада салтыбыздын унутулуп бараткан жактарын көрүп, улуулардан мынакей жанымда Шайым апа отурат, 85 бир кылымды жашап отурган апабыздан ошол биз билбеген нерселерди үйрөнүп калалы, биз билип, биз аркабызда өсүп келаткан урпактарыбызга дагы өзүбүздүн кааданын, салттын бир ыйыктыгын ушу тартуу кылып, үйрөтөлүк, элибизге жеткизелик деген чоң максаттар менен түзүлгөнбүз. Эмне үчүн Каникейдеги атты алдык? Эми кыргыз элибиздин баягы кылым карыткан деген тарыхында калсак көптөгөн эпосторубуз бар. Көптөгөн тарыхый чыгармаларыбыз бар. Бирок ошонун ичинен дүйнө жүзү боюнча дагы алсак көлөмү жагынан Манас эпосун жалпы кыргыз эли, жалпы дүйнө эли билет азыр. Ошонун баягы хан жакшы, сыр жакшы, хан жакшы дегендей эле Манас атабызды манас кылган Каникей апабыздын дагы айтылуу көп деген иштерин мына эске алсак болот. Ошону эске алып, биз эми Каникейдей боло албайбыз. Бирок ошол апага карап түзөлүп, ошол апанын
элге ошол доордогу ошо Манас атабыздын жанаганын коштогон 40 жигитинин башынан баштап кийимине чейин ошол колунан чыккан уздугун апабыздын колунан чыккан ошолордун азык түлүгүн белендеген баардык жагынан төп келген ушул апабыздай бололу, ошону элге тааныталы, элге жеткизели деген ниетти ушул апанын атын алдык. Эми жалгыз эле Каникей эмес, Кыргызда эмне деген көз өтүп кеткен тарыхыбызда калган апаларыбыз бар. Курманжан Датка мына эмне деген иштерди калтырды, коомдук саясий деген эми ошол кезде мына бул дагы айтаарлык. Уркия Салиеваны мына сонун эмне деген Жаңыл мырзаны алалык. Мына ушу сыяктуу баягы тарыхыбызда калган аял затына тийиштүү каадаларды, салттарды, жүрүм-турумдарды, сүйлөөнү бүгүнкү күндөгү ордубузду, апалардын орду кандай болуш керек? Деги эле аял заты, деги эле айым, кичинекей 5 көкүл жаш кыздан баштап, 2 өрүм чачка жетип, анан баягы элечек кийген кезге чейинки жашоону бир көргөзөлү деген мааниде ачылып отурабыз. Жакшы, ар бир өзү замандын, доордун өзүнүн Каникейи бар десек жаңылышпайбыз. Бир кезде Какен Алмазбеков акын Залкар агабыз ардактап турса кеңмекен ай чүрөк болуш эмне экен, кадырлап турса кеңмекен Каникей болуш эмне экен деп мына Замирбек агабыз заңкылдап канча ырдап кыргыз, кызылтуу кыргыз кыздары деп даңктап жүрбөдү. Андыктан эми Шайымкан апа ошол вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп балким ошо Каникей ападан бери уланып калган болуш керек да. Хандын кандыгын, Манастын кандай экенин артында ошондой улуу эстүү, акылдуу жары турбасанда Манас боло албайт эле да. Анын чеберчилиги эми өзүнчө, эми айтпай кошой менен жолой күрөшкө чыгаарда кандагай ишимин алып келе калып атпайм. Мына мен канча убак мурун тиккен кийим. Анын сыңарында эми акыл эс деген бул эми тунук ошол аял затынын бир касиети экен да. Анан сизге ушул суроом ошол боюнча баштасаңыз, эми сиз мына ушул биздин жаштарга, ошол эле замандаштарга насаатты айтпасак, сиз айтпасаңыз ким айтат? Арбагыла айналып кетейин, кыргыз элим, жаштарым. Ушу бизде калган баягы акыл кеңештерди жаштар угуп калса деген ниетте келдик. Кудайым буйрса жакшы болуп ушу Каникей деп ушундай бир ыйыктык менен алып чыктык да. Каникейден ушу касиет кереметтери жаштарыбызга кулактарын алтын сырга болсо деген ой. Эми Каникей ушундай бир эми акылмандыгы да ушу баягы күйөөсү өлгөндө, Манас өлгөндө бакыш эмне деген тозокту көрдү. Ошондо ушу кайненеси менен ушундай өз энесиндей ардактаган киши экен да. Кайненесин анан баласын өлтүрө турганда баласы экөөнү качырып алып барып, анан өзү кайра келип бешикке баладай кылып жыгачтан эме салып бешикке бөлөп койгонда, ошондо тиги душмандары келип уюн өрттөп, анан бешикти кошо сүйрөп кетет да. Кетегинде ушундай Семетейди өлтүрдүк деп калат да. Анан кийин байкуш анан кийин эмчегин жарачабат. Ошо эмчегине дагы ушундай көтөрүмдүү болгон экен да. Ушу азыр бир чапса турбай калып атпайбызбы? Кандай кереметти, кандай күчтүү аял болгон. Анан ошо менен түнү менен качып байкуш, анан кийин баягы кайнене баласына барып, анан Бакай ата ат дайындап, 2 ат, 2 чана сүтү менен анан кийин качырат да байкуштар. Ошентип качырып баягы кетишет, ичер тамактарды да жок көрбөгөндү көрүп, ыйлап жүрүп отуруп жетейин деп калганда өзү баягы эс алып жүргөн бакчасы бар экен. Ошо бакчага барганда жеткенде бакча укмуш дейт, бозоруп калган дейт, суу жок дейт, сайраган чымчыктар жок дейт. Анан кийин эмне үчүн ушундай болду? Алтындан артык энекем деп энесине айтат. Анан сен болсо тентиреп Кыргыздан келатканың да, Манасыңан ажыраганың да, ошон үчүн ушул жер ушундай болгон. Адагы Чыйырдене да ушундай көрөгөч, акылман киши болгон да. Анан кийин ошо тетиреки эмен түбүндөгү неме чымды алып чык. Эгерде ошол жерден атырылып суу чыкса,
Кудайдын бергени балаң белине аман эсен кошосуң. Кудайдан тилек кылып ошо эмен ач деген экен. Ошону ачканда атырылып суу чыккан экен. Анан ошондон анан баягы бакчанын баарына жайылып чыкканда эми Кудайдын керемети болсо берет. Ошо бакча эми өнүп, анан чымчык баягы эменин баары келип, буш сайрап, ошентип анан баягы шыйлап сыктап суусун ичип, олтуруп ошондо ошо Манаста да айтылбайт да, ошону көп тыңшайм да. 58-жылы мен китеп ошондо чыккан, чоң китеп. Мен ошондо окугамда ушуларды, ошон үчүн жүрөгүмдө калганын айтып атам да. Анан ошондо алтын энекем деп жалынып ыйлап, ички сырымды айтайын энеке дейт да ошол жерден. Анан кийин мени богурекинде бак бар экен, ошо бактын ичине, кебездин ичине таштап койгон экен дейт. Бул перинин кызы экен да. Ошол кебездин ичинен алып, анан кийин атам алып кеткен экен деп анан ошол жерден кайнесине ыйлап сырын айтат экен. Анан ошол жерде отурганда баягы бир тууганы эме сейилдеп чыгат да. Анан сейилдеп чыкса, баягы эжесинин бакчасы гүлдөп аткан болуп калат экен. Анан жигиттерине айтат экен, айнанайын ушу жезден байкуш каза болду деди эле. Эжем байкуш келаткан го деп анан чукулдаса эле эжеси анан өкүрүп түшөт экен ошол жерден. Анан ошол жерден өкүрүп байкуштар тим эле ошол кезде ыйлап окуганбыз да ошо китепти. Ыйлай турганда. Анан кийин азыр деле эметип атам да байкушка. Эми болгон иш да бул чындык, жомок эмес. Анан кийин инисин анан кийин берет, анткени күйөөсөлөрүндө айткан да, сага кыргыз эл болбойт, кет төркүнүңө, баланы ошол жактан аман сактап каласың деген да. Анан ошо күйөөсүнүн эмеси менен анан балага берет, бир тууганына, сага бердим. Анын эркек баласы жок экен, бир эле кызы бар экен. Анан ушуну эки дүйнөдө сенин бала дебейм деп туруп берет экен да. Ошо менен байкуш анан кийин алып тигинин баласы болуп анан 12-ге чыккыча чек алдырбай жүргөн да. Жакшы, мына ушул негизи эле ошол каганатты мамлекет болгондун сактап калуу аял заттын ролу чоң болуп атпайбы? Андан бери эле Курманжандатка энебиз кандай ошол элди сактап калды. Эми 7 шаар деп шаарды берген менен элди сактап калып атат. Ошондон бери уланып атат дегенде, балким ким билет эле кандай болушун. Андан берки ар бир ошол кездеги аял затынын мындан бир канча бир кылым мурда деле аял заты мына боз үйдө эр тарабы, аял тарабы, эрдин кийими кандай, атанын баш кийими, кийген кийимин тебелендиге койбо дегенде ар бир нерсесин өзүнчө тарбиялаган да. Закон. Ар бир аялдын кызматы ал кездеги эми ат менен төөдөй чоң болгон экен да, ала тоодой эле болсо керек дейм да. Азыркы мезгилде анын айырмасын билбейт да, баласы тебелеп атабы, ыргытып атабы, кийип атабы, анын менен иши жок. Ошол нерсе азыркы мынагы бала тарбиялап аткан ар бир энеге жетсе, сиздердин ушул түзкөнүңүздөргө да мен абдан ушул кошулуп атам. Себеби ар бир эне, мына жаңы эне болгон ар бир айымга керектүү нерсе экен да. Нестен эже сиз айтсаңыз. Ошол боюнча бул кандай негизи эле тарбияны айта кетсек да, ар бир азыркы эне болуу жаңы кадам аттап аткан ушуларга кандай дейт элеңиз? Деги тарбия кандай кылыш керек? Арбаңыздар, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Бүтүндөй кыргыз элинин башканы коюп Манастайт дегендей, бүтүндөй кыргыз элинин казынасы болгон, көлөмү жагынан океандай болгон Манас эпосунда кыргыздын каада салты, анын бүтүндөй баардык ааламы ошого камтылган. Өзгөчө каада салтын бүт ошол жактан алсак болот да. Биздин эң баягы түпкү өзөгүбүз, булагыбыз ошо Манастан башталат да. Анткени башка элдерден айырмаланып, кыргыз эли баягы кагазга калтырбай, сепилдерге, мунараларга калтырбай, биз ошо сөз сепилин куруп эле, ошону миллион жыл десек деле болот. Миллион жыл ошол бүт баардыгын бир Манас эпосуна чогултуп эле,
ошону ушул мезгилге чейин мээбизге сактап келдик да. Ошондой эл бул өтө уникалдуу өзгөчө эл да. Ал эми баягы эне жөнүндө ошо Каныкедей, бул Каныкедей апа жөнүндө айтканда, бул кыргыз эли бул табият менен абдан шайкеш, табият менен журулушуп жашагандыктан, бир шайкештикте жашагандыктан бүт бардыгын өзүнүн ордорду менен анан кийин бойно болгондон төрөлгөнгө чейин, ал акыркы сапарга кеткенге чейин ошо менен бирликте караган да, бардыгынчы бүтүндөй бир гармония деп коебуз, шайкештикте караган экен да. Ал эми азыркы мына ааламдашуу учурунда, заманында каада салтыбыз, тарыхыбыз, бардык нерселер ошо сүзүлүп турат да, башка таасирлерденчи, бирок үзүлбөй турат да. Ошо үзүлбөй турган учукту нары улап кетсек деген ар бир кыргыздын көкүрөгүндө бир өкөп турган нерсе болуп атат да. Ал эми жанагы ушу Манас эпосундагы Манастын айкөлдүгү, анын баатырдык духу, намысы ар бир кыргыз ушу уулунда, мырзасында болсо экен деген. Ал эми ар бир кыргыз кызынын, кыргыз кыздарынын байбичелеринде бир каада салт, ошондой эле Каныкедей апанын бир асылзаадалыгы сакталып калса экен деген бир ару тилектер бар да. Азырчы ар бир кыргыздын көкүрөгүндө турат. Бул биздин каныбызда бар, бул нерселерчи. Бирок ошону азыр ойготуп, муну баягы жок кылып ийбей, жоюп жибербей, талкаланып калбай, ошол нерсени кайрадан жаңыртып, биз кийинки муундарга өткөрсөк деген бир жакшы изги тилектер бар. Туура айтасыз, негизинен жандандырыш керек экен, денеде, бойдо, канда кош айланып жүрө берет экен. Бир кезде мына 4 акындан башка калбады, акын чыкпайт дегенде, мына Кудайга шүгүр акындар бар. Манасчылар деле Уркаш атабыздан башка манас айтканды көрбөчү элек. Азыр манасчылар да Кудайга шүгүр 6 жаштагы баладан баштап азыр манас айтып баштады. Мындайча айтканда, ошол ойготкондон кийин анан эл өзүнөн өзү улантат экен да. Анан мен айтарым, Каки эжем, сизге берейин суроо. Ушул деги эле мына азыр сиздер кийип турган кийимди айтыша берет да, азыр заман андай эмес, заманга жараша дейт. Балким адам ушул заманда оңдой турган адам да. Анан адам ушуларды балким ар ким өзүнүн жаш курагына, кыргыз элибиз ошол Каныкедей апаларыбыз, уш чеберлер ар бир жаш куракка өзүнчө кылып баш кийиминен ушул бутуна чейин калтырып кеткен экен да. Ошону биз азыр кие албайбыз да, бул эски деп. Анан сиз мына ошол Каныкей апалар кеңешинин мүчөсү катары кандай кылыш керек? Азыркы заманда балким ошону ичине ыңгайлаштырып туруп кийсе кантип эле жарашат, өзү да өзгөчө дегендей, анан эмнеге кийишпейт дейм да. Арбаңыздар, кымбаттуу кыргыз калкым, сиздер менен бүгүнкү жолугушуп жатканыма Кудайыма 1000 мертебе шүгүрлөр демекмин. Анан бул жаңы жылда эле силер бир эле жаңы жыл күнү майрамдабай, сиздерге күнүгүнө ушу майрам болушун каалаймын. Күн ар бир аткан таң сиздер үчүн майрам болсун. Анан мен Каныкей апалар кеңешинин атынан айтайын, айланайын. Мынакей моореки кийимдерди кийип атпайлыбы? Бул да ушул Каныкей ападан калган. Каныкей апабыз ушундай кийинген. Биз айтып атпайлыбы? Сүннөт кийебиз деп эле кара чүмкөнү алып кийинип атпайлыбы? Биз андан алыспыз. Мына биздин өзүбүздүн кийимибиз эле сүннөт. Мынакей илгертен айткан, кыздар, кыз баладар кийинишкен, кызча үкү топу менен, андан кийин келиндер келинче кийинген, жоолук салынып жакшынакай болуп, анан байбичелер келин элечек, байбиче элечек деген элечектер болгон. Илгери көчмөндү калкпыз да. Көчмөн калк болсок деле ошо элечектерди кийип алып, бул атка отурганда дагы аябай элечек көрүп берет экен. Анан түз
денени азыр деле кийсек, мынакей денеңди түз алганга жардам берет. Байбичелер жакшынакай көрүнөт, кечөө кийип алып бассак, баардык жаныбызга келип сүрөткө түшөлү апалар, уруксат папалар деп турат. Бул дагы балдардын ушу кызыгып бизге жакшы көрүнөт экен, биз силерден сүрдөп атабыз деп ушинтип турат да. Бул да жакшы экен. Мына апабыз, Каникей апабызды эмне себептен алып чыгып атабыз? Каникей апабыз уз болгон. Манасты жанакы өзүң айткандай айланайын, Манасты манас кылган Каникей да. Баягы убазир жакшы, кан жакшы, аял жакшы, эр жакшы болуп, ошо Каникейди Алмамбет таап, мынакей, сенде аял бар экен, бирок аялдарың сага татыксыз экен. Ушундай Каникейди көрдүм, уктум. Ушуну сен издейли деп анан издеп барып анан ошо Каникейди таап үйлөнгөн да. Анан үйлөнгөндөн кийин Каникей кандай кызмат кылган, узчулугун кандай көргөзгөн. Ошо мисалы үчүн жана айтпадыңбы айланайын? Кандагай деле Кошой менен Жолой күрөшкө түшкөндө, Кошойдун кийерге шымы жок, барып атпай айрылып атканда, ошондо Каникей алып келип, мынакей моуну кийип алсынчы, өзү дагы тиги чакчаңдап барган эмес, ыйбай калып мына моуну кийип көрсүнчү деп жигиттеринен берип, анан бул эми кантип батат деп Манастындары ачуусу келгенде, мынакей бул жерин момундай тартып койсо деп килейлеп койгонда, ошо Манас кийсе Манаска чак, жигиттеринен кийсе жигиттерине чак, кандагайды тиккен уздугун карабайсың, ошонун кыйындыгын, ошо алдын ала билүүчүсү билгендигин ошо аял эгерде ошол Кошойго кийим чак келбесе кандай болот эле күрөшкөндө. Анан кандагайды тартып, ажыратып кийгисе куюп койгондой Кошойго чак келген. Ошол кандагайдан анан Жолойду жыгып, бата алып, ошо Семетей төрөлгөн. Андан кийин ошо 40 жигиттин эле жалгыз эле ошо Манастын кийимин эмес, уздарды чогултуп алып 40 жигиттин кийимин тиккен. 40 жигиттин өздөрүнө кийимин тигип, гүл азыктарын дагы аялдар кандайт да, жок аттан арда гүл азыктарын ар биринин гүл азыгын даярдап берген, ошолорго ылайыктап. Ошон үчүн Каникей болгонда. Анан эми биз дагы ошол Каникей апалар кеңеш болгондон кийин эмнеге айтып атабыз? Ушу азыркы аял, ар бир аял үйдүн эси болуш керек. Биз баягы балдарды үйлөнөрдө деле энесин көрүп кал, энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп. Эмнеге ушул бекер айтылбаган да ушул сөз. Анан энесин көрүп барып көрүп анан үйлөнүшкөн балдар илгеркилер. Кой энесин көрөлү, ата энеси айтканда энесин көрөлү балам деп. Азыр антпей эле үйлөнүүлөр көп болуп атат, ажырашуулар көп болуп атат. Анан эненин орду үйдө. Эненин орду илгертен айтканда, эненин орду үйдө болгон, эне бала тарбиялаган. Ошон үчүн энени көрүп кызын ал деп, ошо баланы тарбиялаганда энесин кандай тарбиялады? Мисалы үчүн эле, ой тиги бала жаман чыкты, бул бала жаман чыкты дейт. А кимдин күнөөсү? Энелердин күнөөсү. Энелер айтышыбыз керек. Кенедейинен баштап эне тарбиялаш керек. Биз мактачубуз да биздин жагыбызда. Улуу атабыз Лейлин жаштын берген тилегин оку деп айткан, оку жайын көп айткан деп. Анын деле энесин мактачу. Биздин убагыбызда Лейлиндин энесин мактап, энеси үйдө отуруп, энеси окуткан, энеси чогуткан деп. Ал эми кыргыз эли деле, ал Ленинден мурда эле кыргыз эли мына Каникей эне деле кандай тарбиялап, кандай кыргыз элине кошуп, айтып жанакыдай сөздөрдү, сенин элиң жериң ушундай деп Семетейди элине кошкон. Анан кайненесин ардактап атат. Азыр кайненесин ардактаган келиндер эми баарын айтпайм. Кайненесин билбейт, ой мени кул кылып атат, мени күн кылып атат деп айтышат. Биз ошо тарбия, биздин бир сөзүбүздөн дагы ошо эл укса, ошо келиндер, жаштар, айланайындар, ошолор тарбия алып, бир эле сөзүбүздөн тарбия алып койсо депчи. Анан энелер баласын жакшы тарбияласа, жакшы караса, ата деген анда санда деп коет, ата деген эшикте жүрөт, таап келет. Ал эми ошо үйдү улап кетчү, баланы тарбиялап кетчү эне да. Биз ошол бизден сабак алса экен айланайын деп. Анан биздин балдарыбыз кандай болсо, өлкөдө ошондой болот. Балдарыбызды тарбиялабай эле, отуруп алып эле тияка чыгарлар, минтип койду, анан баланча тигинтип атат, анан депутаттар, анан тиги президенттерди жок. Биз өзүбүздөн үйдөн тарбиялашыбыз керек. Ар бир үй бизге, ар бир мамлекет. Биз бир ошо өзүбүздүн үйлөрүбүздөгү мамлекетти жакшы тарбияласак, анан кийин кошулуп туруп анан элибиз өсөт. Баягы Разаков айткандай, сен жакшы болсоң, сен таза болсоң, мен таза болсом, анан өлкө таза болот дегендей, ар бир эне таза болуп, өз балабызды үлгү кылып тарбияласак, анан кийин өлкөбүз оңолот.
коомго кошкон салым чоң ошо салым биздин болот, эң энелердин эң эле чоң салымы коомго ошондой салым керек. Биз ал тияка чыгып чуркап ала чыгып тиги пикетке чыкпай, ошо ар бирибиз ошо өзүбүздүн балдарыбызды үйдөн тиги жер таштаба, тиги таштандыны ал жерге таштаба, тиги скамейкага бутуңду чыгарып отурба, жолдо баратып түкүрбө, какырба. Ушунун баары биздин энелердин тарбиясы. Ал аталар үйдө тарбия болуш керек экен. Андан кийин негизинен айтат го, касиеттүү акыл эстүү аял бул бороондогу боз үй деп. Касиети жок ажылдаган аял боз үйдөгү бороон дейт экен да. Анан ошондуктан бардык аял заты ошол бороондогу боз үй болуп, бороонду тосуп, келаткан кыйынчылыкты алдын ала билиш керек экен. Ошону билген илгерки апаларыбыз. Анан эми менин айтарым ушул жеке эле биздин ушул мамлекетте, Гүлнар эжеке, негизинен мына азыр жеке бала бакча, сиз кыргызча, ушул кыргыздын наркында ошолорду бала кезинен тарбиялайлы деп атпайсызбы? Эми ушундай нерсени мамлекет колго алып, чоң эле бир бала бакча кылып түзүп, ошол жерге 100бү, 200бү, 1000бү өзүнчө бир бала уул кыздарды тарбиялап чыгарса да, ал жерден сиздер тарбиялап кайраны ошондой эле бир мектеп түзүлсө, кантип болбосун? Эми биздин азыр Борбор Бишкек шаарда кыргызча мектептер деле саналуу. Кол менен эле санап бересиң, баланча деп эле. Ошондой атайын жалаң кыргыздын наркында бала бакчадан баштап бүтөргө чейин, мектепти бүткөнгө чейин ошондой жок дегенде бир 1000 баланы тарбиялап чыкса, бул өтө чоң нерсе болот беле дейм да. Кандай айтасыз? Туура айтасыз, туура айтасыз. Арбаңыздар, кыргыз журтум, кыргыз элим, апаларыбыз айткандай жаңы жылыңыздар менен. Мен ошол менин абдан бир түйшөлткөн көйгөйлүү маселем ушул. Биз кыргыз бала бакчасын ачканыбызга 10 жыл болду. 2012-жылдан бери мына 10 жыл болуп баратат. Балатай бала бакчасы. Анан ушунда мен кыргыз тилин өнүктүрүп, кыргыз балдарыбызды кыргызча үйрөтүп, кыргызча ой жүгүртүү болсун, ушуларыбыз кыргыз элинин намысына жараган уул кыздар тарбиялап өстүрүп чыгалы деген максатта келатабыз да. Анан ошол боюнча 10 жылдан бери эмгек кылып келатабыз. Кыргызча үйрөтөбүз, эми 3 тилде үйрөтөбүз. Негизги басымыбыз кыргыз тилинде, орус тилинде, анан англис тилинде үйрөтөбүз. Анан бул бизден чыккан балдар 3 тилди жакшы өздөштүрөт. Эми карабайсыздар, ушул заманда биз англис тили, орус тилине басым жазабаган күндө дагы мындай чыгып алып эле балдарыбыз орусча сүйлөп атпайбы? Биз ошого мындай кыргызча басымды көп жазайбыз да. Ага басым жазышыбыз үчүн биз манас эпосун үйрөтүшүбүз керек балдарга. Балдарга улуттук кыргыздын улуттук оюндарын үйрөтүшүбүз керек. Ошол мээсине, канына дагы унутулбай сиңсин деп. Биз ошол боюнча иштейбиз да. Азыр ошо 10 жылдан бери келаткан балдарыбыз азыр окуу жашына да кетти. 6-7 класста болуп калды. Ошолор ийгиликтүү, жакшы окуп келатышат. Анан ата-энелери да бизге кайра ыраазычылыгын айтып, бизге кабарлашып турат. Анан эми 1 жылдан бери мына канекейдей болгон мына апаларыма кошулуп калдым. Мен абдан ыраазымын апаларыма, эжекелериме. Мен ушул канчадан бери ушу көйгөйлүү маселе болуп атты эле, себеби болочоктогу балдарымды ушу бир жакшынакай кыргызча тарбиялайлы депчи. Анан ушул эжекелериме кошулуп, мына чогуу чаран бир маанилүү күндөрүндө келип, эжекелерим ошо айтып берип, көрсөтүп берип, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп, ушу эжекелер менен мен таалим тарбия алып турам өзүм дагычы. Мен ушу эжекелериме кошулганыма да ыраазымын. Эми биздин максатыбыз ушу келе жаткан муунду, келе жаткан кыргыз элимдин муунун ушундай бир жакшы тарбия берүү, эркек балдарыбыз Манастай болсун, Манас бабабыздай болсун, кыз балдарыбыз Канекей апабыздай болсун деген максат менен тарбиялап келатабыз.
туура айтасыз. Чындыгында кийинки мезгилдерде эле бир мындай бир кирим авторитеттер деп мен баланча ушундай болом деп калбады мектептердеги балдар деле. Ошол нерселерди азыр нукка бурса болот экен. Мына азыр манасчы жаш балдар абдан көбөйдү. Кандай гана ошол манасты күпүлдөтүп айтып сүйүнүшүп грамота алгандарын мына биздин студиябызга келип канча сүйүнүп айтып кетишет. Бакылдап өздөрү манас айткандан кийин да чоң кишидей болуп калат да. Жаш балдар дагы ошондой сүйлөп, олуттуу сүйлөп калышат. Ушул нерсе бара-бара ошол кийинки чоң адам болгонуна жол ачылат экен. Анан эми негизги биздин эми айта турганыбыз ошол баланы курсактагы кезинен баштап тарбиялап атпайбы? Анан эң биринчи ат коюу. Балага кандай ат коюу? Ошол атты аркылуу анан өзүнүн дагы жолу башталат экен да. Азыркы заманда сиздер ат коюуга кандай карайсыздар? Туура эле коюлуп атабы аттар? Же кандай болуп атат? Өзүңүз баштайлычы. Туура сөйлөп атасыңар. Азыркы күндө дагы бул ат эртеңки жаңы төрөлгөн баланын жашоосуна кадимкидей таасир бере тургандыгын кыргыз эли бул өзү доорундо эле такталган да. Азыркы ушул күндөгү кыргыз элинин өзүнүн балдарына коюп аткан аттарына кээде мен кичинеме болуп кетем да. Баягы туура эмес көз караштуу болуп калам. Баягыдай эле биз өзүбүздүн нукурак кыргызча атыбыз тарыхка, жашообузга маани берип аткандай атты дагы ошого карап койсок дейбиз да. Азыр көп эле баягы эми Куран деген жакшы нерсе. Бул дин дагы бул биздин жашоо бир булагыбыз, аны биз жокко чыгара албайбыз. Бирок ошого көбүрөөк ооп анан Амир, Сумая деген сыяктуу аттарга өтүп атканына мен эми өтө эмесмин, бирок баягы кыргыздын улуттук аттары калып калганына кичине көйгөйүм бар. Аялита деп мисалы. Аялита чоң энеге атат дейби кийин. Ошол да. Ошондой ушул жагына дагы мына биз өзүбүз бир жанагы каадан көргөзөбүз деп атпайбызбы? Мына азыр жакында ошо 40 чыгарууну аябай кичине талкууладык. Ошол боюнча да бир аз кичине атка анан жанагы 40 бул жашоодогу баланын биринчи кадамдары. Ат койгондон кийин эле анан 40 келет. 40 келет. Кадам башталган баланын жашоодогу түйшүгү башталат. Түйшүгү. Ошол 40 ошол барыңыздарга эле суроо, ошо баарыңыздар эле айтып берсеңиздер, бул 40 чыгаруу деп биз 40 чыгаруу, балага 40 чыгарып атабыз деп айтылат да көп эле жерде. Анан сиздер айтып атасыздарбы? Жок, 40 бекитүү деп. Ошол боюнча сиз айтыңыз. Кыргыз элинде айтат го, миң уккандан бир көргөн деп. Ошон үчүн кече биз ошо наристенин 40 бекитүү деген салтын көрсөттүк жаштарга. Буга чейин бул маселени, бул ушул теманы көбүрөөк изилдеп көрдүк да. Анан баягы биздин ата бабаларыбыз илгертен эле жаралгандан бери ошо 40 деген сандын маанисин өтө терең баалап анан жогору көз карашта болуп келиптир да. Анткени бул жөн эле сан эмес экен. 40 дегенчи. Эгер ошо эненин бала эненин ошо жатында түйүлдүгү пайда болгондон баштап 38 жумалда жетилет экен, бирок 40 жумада төрөлөрүн биздин ата бабаларыбыз билишкен экен. 40 жума, берде 40 болуп атат да. Андан кийин эле бала баягы көз көрбөгөн, кулак укпаган, туңгуюктан жарык жашоого келет да. Ошондо аябай алсыз, анан кийин өтө назик болот экен да жаны, наристенин. Анан ошол табияттан, ааламдан, атмосферадан, ошонун катмарларынан бир энергия сиңирилет экен. 40 күнгө чейин ымыркайгачы энергия сиңирилип, анан аурасы бекемделип, анан кийин жер жашоосуна ыңгайлаштырылат экен. Жер жашоосуна. Анан ошон үчүн баягы биздин аталар, апалар 40 күнгө чейин баягы кичинекей чүрпөнү анын төрөгөн энесин
сыртқа чыгарбай, көрсөтпөй, өтө аярылап, анан коргоп келишкен экен да. Ошону билишкен экен. Ошол мааниси терең жүрүлгөнү билишкен да булар. Анан ошондон кийин анан 41 күн болгондо баягы 40 кашык сууга жуунтуп, анан баягы чачтырмагын алып, тайтасы өзүнүн жүрөлгөсүн жасап дегендей, анан баягы жан кийим кийгизип, анан баягы 40 деген аруу тилектерди айтып, ак баталап, аруу тилектерди айтып, анан кийин бекитип, белгилеп койгон экен да ошол күндөчү. Ошо чыгаруу эмес, бекитүү. Бекиткен экен да, бекитип атат. Ошол энергия, баягы күч кубат, жер ыңгайлаштырды да, жер жашоосун ыңгайлашып атат да. Анан ошол күчтөнтүп туруп анан кийин бекитип койгон экен да, белгилеп. Анан баягы кыргыз баягы 40 уруудан турган үчүн бул жерде 40 токошту да жасаганда, жыт чыгарганда ошо 40 уруунун ар бирин айтып 40 токошто жасашкан экен. Ал ошол баягы ошо 40 уруунун бүт жакшы нерсесин алсын ошо наристе. Ымыркай алып калсын ошого. Ошол улуттук нерсе сиңсин ошо. Жакшы тилек экен да. Абдан жакшы тилек менен. Мен баланча уруудан дебей, 40 урууну тең 40 урууну бир эле биригип турсун деген. Ошонун бүт жакшы асыл сапаттары сиңсин деген аруу тилек менен ак баталап анан бекитип коюшкан экен. Анан бул баягы бекитүү деген андан кийин эле адам баягы каза болгондо өмүрү бүтүпчү. Анан каза болгондо баягы жер жашоосунан алган энергиясын кайра бошотуп, башка дүйнөгө кетет экен да. Ошон үчүн 40-ын чыгарат экенбиз. Тирүүлүктө алган баягы энергиясын бүт аурасын бекемдеген. Ошонун баарын кайра чыгарып жиберет экенбиз. Ошон үчүн эскерип 40 күндө башка дүйнөгө кетирип жиберебиз. 40 кылык деп эскеребиз, чыгарабыз анда. Жаңы төрөлгөндө перзентке бекитебиз ошону. Өмүр бою ошо менен жашасын депчи. Жакшы, Шайымкан апа, мына бизде ошол айтылып атпайбы, 40 жигит, 40 уруу кыргыз. Ушулга да сиз айта кетсеңиз кошумча. Ошол 40 уруу деп эме кылганда аябай биримдик болуп атпайбы? Кыргызымда. Кыргызым кандай касиеттүү эл болгон мынакей, өзүңөр көрүп турасыңар. Кайсерде болсо балдары да күчтүү, келиндер дагы бобуреки жолубузду кармабай, балдар кыздарыбыз дагы өтө төмөн болуп атпайбы? Өзүбүздүн түптүү жолубузга барса, ушунун бар касиети күчтүү болуп кеткен атпайбы? Мынакей өрекентип 40 момду бекитип атат. Анан тушоо чечмей дейт. Тушоону чечиш керек экен да, кесип атпайсызбы? Кескенде да болбойт экен, ошо тушоону чечиш керек экен. Туш балага тушоо өткөргөндө, ооба. Аны кеспей, карала жип кадамын кесип койбойт. Ооба. Чечиш керекпи барбы? Чечиш керек экен. Анан кийин жанагы ак кара сиздер айтып жеткирбесеңиздер. Ооба. Жана ак кара жип кылып эметип атпайбы? Ак кара түн, күн, ошондой, ошо дагы төлгө менен жана ак кара болот экен да. Анан аны менен бачуркатып адагы энергиясы күчтүү бала келип чечет экен аны дагы. Ошондой чечип анан кийин илгери мен билип калгам, ошол тушоонун жип экенин билбейм да. Кийин могурекиндей кийин угуп атпайсызбы? Изилдегендечи. Баягы келиндердин ичимден бала козголуп калганда, ошо кара жипти байлап атчы да. Көрсө ошо тушоо экен да. Тушоо аябагандай ошо жип касиеттүү жип экен. Анан кийин баягы чечкенден ал жипти бала төрөй албай, баласы токтобой жүргөн киши жолдугун берип баягы тушанышты, эме, тушоону чечкенди алып кетет экен. Тиң жейилип коюп жанагыдай козголгондо белине курчайт экен, ушундай касиеттери бар да кыргыздын. Жакшы, сиздер эми ушул нерсени жаш кезиңиздерде кандай эле, бул кайсы убактан бери башталып калды мындай тушоону кесүүчү, мурун чечишип эле кандай дейсиз? Орда биз бул тушоону биз бала кезден көрөбүз да, чеччү деп эле айтылчу да. Андан кийин эле кесип калды. Баланын колуна жаңы бычак алып эле азыркы замандачы. Анан ошону чуркап келген балдар кесет, анан кесип кетти, анан бычакты алып кетет деген ушундай салттар чыкты. Мурда андай салттар жок болчу. Жөн эле чечип эле кетип калчу да.
чечип алып койчу да. Биринчи жана эже айткандай энергиясы күчтүү деп атпайбы? Ал жерде энергиясы күчтүү болгондо балдар, кыйын балдар күлүк болгондо, ошо күлүк балдар баардык дене тарбиясы бышкан, күлүк жакшы турган энергиясы күчтүү бала келип чечип кеткен. Андан тышкары айтып атпайбы? Жана 40 кыргыздар депчи. Айтып жана 40 кашык сууга киринткенде дагы 40 уру кыргыз ичкен суу, кызыр таткан суу, 40 катабыз кечкен суу деп ар бир тилегин айтып, анан ар бир кашыкты куйганда, сууну куйганда кашыктын ар бир кашыгына тилек айткан. Мисалы үчүн кыз бала болсо, кызга эрктүү бол, намыстуу бол, сулуу бол, имандуу бол деп ушундай ар бир кашыкка тилек айтып куйган. Ар бир мисалы үчүн моореки 5 отурсак, ар бирибиз 5 кашыктан куябызбы, 10 кашыктан канча куйса ушундай бол балдарым. Элдик кыздардан бол, Каникей апаңдай бол, Айчүрөк эжеңдей бол деп ушинтип ар бирин айтсак, ошол тилектерди Алла Таалам кабыл кылат да. Мисалы үчүн жана айтып атпайсыңбы балам? Атты да жакшы тандап коюш керек деп. Ошо атты кандай тандашты дагы кыргыз билген да. Атты тандап жакшынакай койсо ошо атка дагы берилет экен да. Атын жаман бай, баягы күчүкбай, анан тигинбай деп коюп атпайлыбы? Ата энелер. Ошо атты да тандаса, ошо атка жараша да болот экен да. Анан ошо кесүү дегенде жанакынтип никени деле, нике кыйып деп атабыз. Нике антпеш керек экен да, никени дагы кыйды деп айтпаш керек экен. Ошону нике никени байлаш керек деп. Анан көп эле мисалы үчүн кыйып салып атабыз, ошондон да көрөбүз. Бул сөздүн дагы күчү көп экен да. Кандай айтсаң, кандай тилек кылсаң, Кудайым берет экен ошо тилектерди. Бул нерселер эмне үчүн ушундай болуп калган? Муну эмне бирөөлөр ушундай бурганбы, бурмалаганбы? Кандай болот сиздер изилдегенсиздер? Мындай нерсе го дейм. Баягы заман өзгөргөн сайын 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, ушу сөзгө маани бербей алгандан чыкпасы. Байыркы биздин кыргыздар ар бир сөздүн энергиясы, матрицасы бар экенин билчү да, ар бир сөздү. Азыр ой келди эле сүйлөп коюп атабыз да, ал сөздүн мааниси кандай, тереңи кандай, кайсы жакка кеткен. Сөздүн жыгылган турбай кийин байлап бер. Байла. Сөзүн чечип кой. Наристенин баягы 40-ын чыгарбай, аны 40-ын бекитип кой деген маанилер болуп атат да берде. Анан мына неме кыргыздын аты жөнүндө да биздин байыркы замандан бери наристе туулуп жарыкка келгенде анын бүт денесин караш экен. Денесин биринчи денесин караш керек экен. Анычы кандай өзгөчө төрөлдү, балким ал далысында жалы менен төрөлдүбү, же бир калы менен төрөлдүбү, же анары менен төрөлдүбү, ошонун баарын карап туруп, анан ошого жараша көбөйүп кетпесин деп ошол аттарды да кошуп, анан баягы ошолорду да кошуп, анан кийин баягы аны атты дагы жөн эле кое берген эмес, аны бир мыктылар, ошол айылдын мыктылары, нарктуу, баягы сөөлөттүү аксакалдар келип, анан ошол бала көтөрүп кете алабы деп атты дагы ошондой болсун деген бир өтө бийик карашкан да бул нерсегечи. Анан баягы атты баягы мода кылбаш керек да. Анткени ат деген бул өмүр бою адамга жармашкан нерсе да, ажыратып кое албайсың. Өмүр бою алат да ошол нерсени. Анан ошо атка жараша да зат болуп калышы мүмкүн. Аны да караш керек. Атына жараша тентим иштесе, тентим иштеп койсо тентип калышы мүмкүн да. Бул ошол энергиясы иштеп калат деген мааниде. Анан ошол ат деген улуттун да жүзү да. Муну да ойлонушубуз керек да. Бул абдан терең маселе да. Анткени улуттун жүзү. Ар бир улуттун, мисалы, айрым улуттардын фамилиясын эле билесиң да. Кайсы улут экенин. Мисалы, грузин, армян, поляк, корейстердин атын фамилиясын эле билебиз да. Атынан эле билебиз. Казак, өзбектердин. Анан кийин ошону эгерде биз ар кайсыны мода кылып, ар кайсы улуттардын чаптап атын кое берсек, анда кыргыздын улуттук да бир белгиси аты да. Атынан билишибиз керек да. Өңүбүз окшош боло берет да. Ошондон маселени карашыбыз керек экен да. Туура айтасыз. Чындыгында алдыда
аткарылчу маселе көп дегендей, мына ушулардын чет ой элек сиздердей апалар айтып отурса, жеткирип отурса, мына Гүлнар эжекедей эжекелерибиз дагы тактап тарбиялап отурса деген тилек. Сиздерде эми тарбиячылардан дагы ушул нак кыргызча, анан манас айтканда манасчылардан тарбиячыбы кандай сиздерде ошо тарбия жагынан? Менин тарбиячыларым кыргыз филологдор, анан атайын ушу дошкольный окуу жайын бүткөн кыздар. Анан дагы бир эки кызым филолог, ошо өздөрү ыр чыгарат, кыргыздын нукура сөздөрү менен тарбиялап келет да балдардычы. Анан бул эжекелерге дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, биз азыр ушул маалда баарыбыз эле ушу жашоодо эптеп дейбиз да. Эптеп эле балалы болсо экен, эптеп эле төрөп берсе экен, эптеп эле бул жумушубузду бүтсө экен, эптеп деп ушул эптеп деген сөздү көп колдончу болдук да. Эжекелерим айткандай, жок, жанагы бата менен, жанагындай накыл сөздөр менен балдарыбызды жакшы жакка тарбиялайлы деген оюм бар да. Ушул абдан жагат. Жанагындай эптеп деген сөздү уже айтпашыбыз керек да, мындан кийин колдонбошубуз керек деп ойлойм да. Эптеп атпаган жөн болбош. Сөздүн күчү, сөздүн касиети. Ошол келечектеги балдарыбызды ошо туура жолго салып, туура тарбиялайлы кыргыз элиме, ушуну кайрылат элем. Жакшы, анан мына бала айрыкча ушул Жапон эли менен кыргыздар деле бар экен да, бала төрөлгөндө жан башында жанагы умаяне чапты деп коет. Көгөрүп калган. Ушуну да кандай изилдеп өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн ушул Жапондордо анан кыргыздар деле бар? Башка элде жок экен, Ошол туура суроолуп атат. Бу дагы мына дүйнөдө канча деген улут бар. Көп улуттар бар. Бирок улут эмнеси менен улут болуп сакталат? Улут ошол өзүнүн тили менен, анан каада салты менен. Ошол каада салтыбыздын ичинде дагы өзгөчө бир дагы ушул кезде кичине колдонулбай баратат. Жана умайенечилик деген. Баягы кыргыз жаралгандан эле бизде медицина деген болгон эмес. Көчмөн да болгонбуз. Сабатсыздыгыбыз жоюлган эмес. Азыркындай илим, билим деген жок заманда мына умайенечилик касиет менен жанагындай балдарды ырымдап, көз тийди, сөз тийди дегендей, жел уруп кетти дегендей, мына ошолорду ошондой умайенелер эле дем салып, ошо жакшы кылып алышкан да балдарын. Анан дагы жанагы бала төрөлгөндөгү умайененин касиети да. Кудай Таалам баягы эненин баланына түйүлдүк кылып бүткөндө ошо 9 ай, 9 күн, 9 саат, 9 мүнөт, 9 секунд дегенде Кудай Тааламдын кудурети менен бала ички дүйнөдөн калыптанып баягы жарык дүйнөгө туураланат экен. Ошондо эненин дагы 12 мүчө, 6 саан дегенде 62 миң тамыр дейт экен. Мына ошонун баары бир эле көздүн карай калат экен. Жарылып, анан бала жарык дүйнөгө келип атпайбы? Ошол жерде баягы башта баланын эмгеги деп коебуз, ошол 12 айда катыйт экен. Анан кара куш менен мына жерде болот экен. Ошол жарык дүйнөгө келгенге чейин ички дүйнөдө жумшак болот экен. Баягы бала жарыкка келгенде умайене көтөнгө чапканда баа деген баладан үн чыкканы бул умайененин касиети. Анан ошол кезде баягы көтөнгө чапканда бул омурткада. Омурткага кол тийгенде баягы кара куш мээ катыйт экен. Катып жарык дүйнөгө катыганда анан баа деген үн чыгат экен. Бул умайенечиликтин касиети. Анан жанагы көк так калып калып атпайбы? Бул эми дүйнөдөгү улутта, кыргызда, анан япондордо эле болуп атат. Мына умайененин касиетин бу жерден белгилей кетишибиз керек. Ошондой эле бул учурдагы жанагы 12 баланын ички дүйнө, бул Нестан эже айткандай энергия деп атпайбы? Ошол эле сөздү дагы ички дүйнө, анан жарык дүйнө деп койсок да болот да. Ички дүйнөдөгү мына кулак, көз көрбөгөн бала бул жарык дүйнөгө келип, жарык дүйнөгө калыптанып атат. Ошол 40 күндө калыптанып, анан эненин дене бою да калыптанып, анан
жанагы умайененин касиети менен бели бекемделип, баланын көздөрү токтоп, кулагы угуп дегендей мына ошол дене түзүлүшү калыптанган. Муну медицинада талаптан бул күндө такталган маалымат. Анан жанагы тушоо кескенде дагы чечет деп мына Шайым апабыз, Каке эжебиз мына бизден кичине улуу болуп көргөндүк. Ак кара жип эми жашоодо ак менен кара кошо жүрөт экен да, кайгы менен кубаныч дегендей кошо. Ошол ак кара жип баягы чечкен мына мен биринчи келдим дейт да, мынтип чечкенде ошондо баланын баягы мүчө муундары, омурткасы ааламдашып мынтип түздөлүп бекемделет экен. Мен чечтим деп сүйүнөт да, мына күч менен сүйүнүп, мына мен биринчи келдим, мен чечтим дегенде мына ошол көзгө көрүнбөгөн кубат, күч кубат, баягы касиет умайени мына түздөлүп бала ааламдашат экен. Анан баланын эмгегин дагы баягы кыймылдап турат го. Анан таш десе анан катат деп коюшат го, ошол кандай? Таш деп сүйлөсө анан эмгеги катат дейт а маңдайда. Ал ошол Кыймылдап турат го маңдайда. Адак ошол таш деп айтылат ошондой. Мындай да нерселер бар экен да, жанагы эгерде бул да изилденген, илимде да изилденген, эгерде эрте катып калса, бул дагы зыян да балагачы. Бул өзүнүн мезгили менен катыш керек да, 1 жылга чейин. Анан кеч катса дагы зыяныраак да. Ошонун бир убактысы болот экен да. Баягы бала тилиге келип атпайбы? Ал таштап айтканча ошо 1 жыл 2 жыл убакыт өтөт да. Анан эрте катып калса, мени кысып калат дагы, бул да зыяныраак да балагачы. Анан могу дагы биздин энелерибиздин баягы өзүнүн бир жүрөлгөлөрү жанагы эмгегин минтип кармалап көрүп коюп айтып коюшчу эле го, минтипчи кичинекей болсо, бул эл башкарат экен, мээнети азыраак деп, чоңураак болсо минтип коет да, бул абдан мээнет кечирээк болот экен депчи. Аны дагы мындай белгилеп коюшчу да. Анан могу умайчылык жөнүндө 1-2 сөз айтып кетейин. Умайчылыкта бул илгери ар бир ушу наристе үчүн умай энелер умайчылык аябай өнүккөн да, көчмөндөрдө. Анткени бойно болгондон баштап төрөгөндү да ошо умай энелер кабыл алган да. Умай энелер да кабыл алган да. Анткени тиги баягы эгерде козголуп калса, аны түздөп, ал медицинасы жок эле түздөп, көрбөтүп, бүт баарын өзү карап турган да, төрөткөндө да өзү төрөткөн. Анан баягы ар бир ошо толготуп аткан энеге дагы умай эне ошо Кудайдан ушунчалык тиленип, анан ошого бир күч кубат берип, анан жарыкка чыгарган да. Бул да өзүнчө бир кыргыз элинде өзгөчө орунду ээлейт да, умайчылык. Азыр да эле бар да бизде умайчылык. Жакшы, эми баягы убакыт деген билинбей өтө берет экен. Баягы кардай болуп күндөрдүн эригенин ким билет, каш какканча өмүрдүн кемигенин ким билет дейт улам. Өтө берет экенбиз. Биздин да бир сааттык убактыбыз жыйынтыкталып атат. Андыктан эми сиздерге кыска нуская ушул элге кайрылуу өзүңүздөрдүн тилегиңиздер кыска айтып кетсеңиздер. Келиңиз сиздерден баштайлы. Ар бир кыргыз эли ошо кыргыздын салтын унутпай кийинки урпактарга бир таберик катары таштап кетсе экен деген аруу тилектерибиз бар. Айланып кетейин эми. Элибиз аман болсун, тынчтыкта болсун. Элге ушундай жакшы кыргызыбыз жоголуп кеткен салтын жайсак деген ой бар эми. Куйма кулак куюп алар, акма кулак акызып салар. Эми Кудайым жакшылык бер. Элибиз аман, журтубуз тынч ушундай жакшы эмелерди алып жүргөнгө силерге күч кубат тилейм. Бул биздин касиеттүү ырымыбыз. Богуреки Совет өкмөтү келгенде билимдүүлөрдү бар атылып жоголгондо, баягы ошондон баштап ушу касиетибиз табылбай калбады. Ошону издеп табалык, аман болгула, ден соолукта болгула. Айтканыңыз келсин. Кыргыз элиме каалайт элем, бул кыргыз эли өтө жаратылышыбыз кооз, аябай бай элбиз. Ошо ата бабаларыбыз бизге ошол баалуулуктарыбыздын баарын мурас кылып бизге кандай калтырган болсо, биз дагы ушул апалар ата бабаларыбыздан калган мурастарды эч өзгөрүүсүз жок, ошону түз жакшынакай кылып жеткизели деген үмүттөбүз. Элибиз ошол каада салттуу бололук, нарктуу бололук, насилдүү бололук, акыл эстүү бололук, өлкөбүзгө бир жакшы
маанай тартылаган, жакшы бир эмгек кылган апалардан бололук. Айтканыңыз келсин. Мен билмейм, кааламакмын. Асманыбыз ачык болсун, айланайындар. Элибизде ынтымак болсун, жергебизде тынчтык болсун. 40 жигиттердей болуп биригип туралы. Баракалла, айтканыңыз келсин. Мен да ушу кыргыз элиме каалайт элем. Азаматтарыбыз, мырзаларыбыз Манас бабабыздай болсун. Кыргыз айымдарыбыз, кыргыз кыздарыбыз Каникей энебиздей болсун. Элибизге тынчтык каалайм. Бакубатчылык. Баракелде, айтканыңыздар келсин. Эми кыргыз элинде аба суудай аябай керек болуп турган каада салт жөнүндө теманы элге жайылтып аткан ошо элдердин көрсөтүшү анын жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге да биз ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйрса биздин студиябыздын эшиги ачык. Дагы бул нерсе боюнча көптөгөн элибизге жеткиришибиз керек. Сиздер арыбаңыздар, талыбаңыздар, карыбаңыздар, бар болуңуздар, ошол кыргыздын маданиятын, каада салтын, үрп адатын элге жеткире бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман болуңуздар.